Ал Пенуэлден өтүп бара жатканда күн чыкты. Ал жамбашынан сылтып бара жатты. Ошондуктан Ысрайыл улдары азыркыга чейин жамбаштын тарамыштарын жешпейт. Анткени күрөшүүчү Жакыптын жамбаш тарамышына тийип мертинтип койгон. 33 бөлүм. Жакып алдын караса Эйсап келе жатыптыр. Анын жанында 400 адам бар экен. Ошондо ал Леянын, Рахелдин жана эки кызматчы күңдүн балдарын өз-өзүнчө бөлүп койду. Күңдөрүн жана алардын балдарын алдыга койду. Леяны жана анын балдарын алардын артына, ал эми Рахел менен Жусупту алардын артына койду. Ал эми өзү болсо алардын алдына өтүп, бир тууганына жакын келгенче 7 рет жерге чейин башын ийип таазим этти. Ошондо Эйсап ага утурлай чуркап, аны мойнунан кучактап өпкүлөдү. Анан экөө тең ыйлашты. Эйсап анын аялдары менен балдарын көрүп, буларың ким деп сурады. Кудайдын кулуңа берген балдары деп жооп берди Жакып.